Назарыңыздарда Кара туман повестинин уландысы. Автору Чолпон Толубаева. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Үйлөн, коломтонун оту өчпөсүн, балам. Агаңдар бөлүнүп кетишти. Бир үйдө соксоюп жалгыз калдым. Шаарга эле көп барчу болдуң. Үйлөнсөң боло, жашың да жетти. Өсөрүм калган жок, өлөрүм калды, деп Бектур ата Керимдин кулагынын кужурун күндө алат. Керим турмуштун тузагына илингиси келген жок. Үйлөнгөн теңтуштарынан жашоосун көрүп ичи да жылыбады. Жөн гана өзүн бушайманга салгысы келген жок. Атасынын айтканын кулагынын сыртынан кетирип, өзүнүн жашоосу менен өзү гана алек. Жыйган планын жүз кылып бекем жерге каткан. Убадалашкан боюнча кышында Алматага барып, өзү каалаган машинасын минип келет. Бир гана нерсе бул: жолдон кармалбай коропторду Алматага жеткирүү. Кийинки күндөрү алигиден чекпесе башы ооруп, көңүлү чөкчү болду. Бир-эки соруп тартып алса, жаны жыргап, денеси жазыла, көңүлү көтөрүлө түшөт. Күндөн күнгө ансыз да жашай албай чудай болуп бара жатат. Эртең менен турганда көзү кызарып, башы оорлоп калат. Өңү кер сары тартып, арыктаганын сезбеди. Теңтуштары топтошуп, дайыма түнкү жортуулга чыгышат. Чогуу отуруп, узак аңгемеге түшүп, уланып келе жаткан салтты башташат. Декабрдын башы. Суук катуу түшө элек. Кыламык жааган кар. Эртең менен эрте, кечинде чыкылдап катуу шамал жүрүп, кара суук каптайт. Түн ичинде жыгылып калган адамды соогой чудай эмес. Токойдун ичиндеги түп суусунун кошулмасы. Кара суу шаркырап агып жатат. Туп-тунук болуп аккан суунун арасынан аппак таштар ачык көрүнөт. Шар-шар этип адамды өзүнө бурат. 6-7 жашар балдарды абайлабаса агызып кетчү түрү бар. Ар бир нерсенин өзүнүн кызыкчылыгы болот эмеспи? Азыр суу жандыктары балыктардын урук таштап, суунун жээгине чыгып жаткан маалы. Бакыт, Керим, Акыл жана Таалай бүгүн да жакага түшүп, суу жээгинде өз оокаттары менен алек. Балыктар жөнүндө аңгеме куруп, кызуу кептин үстүндө. Эмнегедир кар жаайм дегенсип, булут түнөрүп, күндүн кабагы бүркөө. Алар санына дээри суу өткөрбөс резина өтүк кийишкен. Колдорунда балык сайган деген. Көңүлдөрү жай. Биринен алыс-алыс жээктерден табылга издеп жүрүшөт. Ой, чоң форель экен. Как жүрөгүнө сайдым окшойт, деп Таалай кубанып, досторуна кыйкырып калды. Узундугу 1 метрден ашкан, темирден жасалган шишке окшош учтуу жасалып курчутулган. Балык сайыш үчүн жасалган курал. Муну деге деп аташат. Дегеге сайылган чоң форельди өйдө көтөрдү. Дагы деле тывырчылап оозун ачып, куйругун кыймылдатып жатты. Колундагы балыктын ажал менен акыркы ирет алышып жатканына таң калып Таалай нес болду. Аянычтуу көздөрүн кадап, жүрөгү катуу согуп кирди. Оюна эч нерсе деле келген жок, тывырчылап атат. Өлсө батыраак өлбөйбү? Байкуш ушуга да жашоо керек деген гана ой келди. Жүрөгү эмнегедир алып учат. Дагы балык сайсам, көп түшсө экен дейт. Бутунан өткөн суукту деле сезбейт. Эй, Таалай, энеңди десе. Өтө эле чоң экен. 8-9 килограмм чыгат окшойт. Сууга киргенде эле сайдың. Негизи жолуң жакшы экен. Күн кантет, кар жаайт го. Атыңды жалгыз чычырганактын түбүнө байлаптырсың. Ошону эле кемирип атат. Тушап кое бер, кайда кетмегиле, деп Керим чөнтөгүнөн косяк алып чыкты. Баарынын көздөрү жайнап, жалгыз Таалайдын көзүнүн нуру өчкөнсүп, астейдил эле карап койду. Бүгүн күн өзгөчө. Эмнегедир суук болуп жатат. Сууга жаңы эле кирдик. Бутту какшатып ийди. Бир аз жалынып алалы. Косяктын салтын баштайлы деп көнүп калган түтүндөрүнүн илебине канып, көздөрү чачырап, үшүгөндөрүн сезбей калышты. Бир күндө 10,
15-20 килограммдай балык кармашып, аны 30 сомдон сатышат, аракка алмаштырышат. Ар нерсенин айласын табышып, турмуштун сырдуу күндөрүн өткөрүп, нааразы деле эмес. Эч кимге билгизбей, бирин-экин мал уурдашып сатып ийишет. Заман катаал, оор дегендери менен майкөл сүткөл эле мезгилде жашап жатышат. Бирөөнүн тагдыры, башка адамдардын турмушундагы кыйынчылыктар эч кимисинин мойнун кыйшайтып, ойлонтуп койбойт. Күн кечтей баштады. Суу жээгиндеги жашоо үчүн күрөш улана берди. Нашаанын кайраты буларды суукту эч сездирбестен ала күү кылып, көңүлдөрүн көтөрүп койду. Күндүн аба ырайы бузулгандыктан асманды кара булут каптап, күүгүм кирди. Анын үстүнө кыш күндөрү түн узун, күн кыска эмеспи? Таалай, бүгүн жүрүш сенде болду. Көп эле мөөрөй алдың. Жетет кетели, же сен каласыңбы? Деген акыл тигинин сайган балыктарына ач көздөнө карады. Таалайдын көздөрү кызарган, өңү кубарып, өзүнчө эле башка дүйнөдө. Эрегишкенсип улам-улам жээк бойлуу балык издейт. Жылт этип көрүнгөнүн сая кылат. Табылгаларын чогултуп кетүүгө камырушту. Көп-көк болуп үшүй башташкан. Айылга жылуу жетели деп дагы бир-бирден соруп чыгышты. Жалгыз Таалайдын атына акылда, Керимда жөө баскылары келбей, мингилери келди. Ой, энең дурайындар, жана кантип басып келдиңер эле, ошентип эле кеткиле, эч ким минбейт. Эй, Таалай, энеңди дебе, энең дурайын, өлбөйт атың. Сен, Керим, жайды жайлай план сатып алып аттың. Балык сатасың, эмне, бир ат алууга кудуретиң жеткен жокпу? Ха-ха, же алиги волгачандарга бекер иштеп бердиңби? Сени машина минет деген ойдо элем, байкуш менден ат талашасыңбы? Жөө баскың келбейби? Энеңди десе, түш аттан, түш, деп Таалай оозуна келген сөздөрдү айтып, эмне деп сүйлөп жатканын деле сезген жок. Көздөрү өтө кызарып, ач каршыкырдай жулунуп, кол салгысы келди. Тартып алган наша Керимди да кытыгылады. Таалайдын сөздөрүнө жинденип, экөө жулмалашып жатты. Эшек, менин акчам менен эмне ишиң бар? Сен азыр жөө басасың, өлтүрүп кетейинби? Сууга өлүгүң агызып ийебиз. Ит өлгөндө өлөсүң. Алардын оозунан ак ит кирип, кара эт чыгып жатты. Акыл менен бакыт оюн көрүп жаткансып делдейип карап турушат. Ай, келишет да, деп эч нерсенин камсанабаган бакыт кетип калды. Койгула, энең дурайындар, Керим, токтот, деп эсине эми келген акыл ажырата баштады. Таалайды жерге жыгып алып, жаккалап муунтуп, башын жерге бир урду. Көздөрү караңгылап, такыр эс мас. Болду, жетишет, деп акыл Керимди сүйрөйт. Кеттик, Таалай, тур, эмне болду? Тур, кеттик. Сен жөө келесиң, энеңди, эшек, жөө кел, деп Керим атка шап минди да артына акылды учкаштырып, бастырып кетти. Оюнда тигини кордоп, жөө келсин энеңди, деген болду. Токто, каныңды ичем, Керим, эркек эмессиң, токто, токто, деп кыйкырып өйдө турду. Денеси оор тартып, тем-теңдеп басып алчу түрү жок. Суунун жээгине сандала басып барып, бетин жууду. Шараккан суудан кайрадан балык сайгысы келди. Ашыкча тарткан нашаанын күчү акылынан ажыратты. Көзүнө жайнаган балык көрүнүп, ары-бери сүзүп өтүп жатты. О, жалаң форель экен, сайып салайын, карма, сай, деп улам бир балыкты сайып, байлыкка батып өзүнчө кыйкырынат. Мына сага, Керим, сен ушул байлыктардан кур калдың. Мен деген сайбай кармайм, деп колуна жөн эле кармап, ары-бери ыргытып, кайра кармап каткыра берди. Колундагы балык эң биринчи сайган балык болуп көрүнүп, өлтүрбө мени, дегенсип жалдырап оозун ачып Таалайга тигилди. Сага да жашоо керек. Жок, макул, кое берейин, бар. Сууга бар. Мен сени кое бердим, бар, деп темтеңдеп жээктен чыкты. Жаны жер тартып салмактанып жаткысы келди. Көзү караңгылап, башы ооруп жерге жата кетти. Кар аз-аздан сибелей баштады. Аны деле сезбегендей, Таалай нур үчкөн көздөрүн ачып, ою алыста. Көзүнө дегиге сайылган балык келди. Жан талашып, оозун ачып, куйругун кыймылдатып, ажал менен кармашат. Таалайдан жардам сурагандай, кайра-кайра тартылып кетпей койду. Жаткан жеринде жатып суукту, жааган карды сезбеди. Башы зыңылдап ооруп, уйку соосу, масы билинбейт. Аз-аздап жаап кеткен кар менен денеси жерге жабышып, түнкү сууктан муздай баштады.
Буттары кыймылсыз, санына чейин кийген өтүгү таш болуп катып калды. Көк болуп колдорунун жаны кете баштаган. Ал өзүн кара тумандардын арасында өзү сайган балыктарды ээрчип баратканын көрдү. Кара тумандан чыгайын деп далбас урду, бирок кол бутун балык сыяктуу эң акыркы жолу кыймылдата албай, аянычтуу гана жалдырап соңунан баратты. Кайрадан көзүнө алгачкы сайган балык келди. Ал көзүнүн шамы өчүп бараткан нуру менен жалынгандай оозун ачат. Ажал менен арбашып да, арбаша албай да муздап бара жатты. Таң агарып, түнөргөн булуттар таркагансыды. Асман ачык. Күн ачык болгону менен кара суук жанды кейитет. Токой ичи ээн. Жылаңач калган теректер шуулдашат. Асманда биринекин каргалар какылдашканы болбосо, токой тынчтыгын бузган эч бир жан жок. Кар калың түшпөгөндүктөн элдин малы али жайыттарда. Кечээ эле адыл уюн түшкөн маал жакага айдап койгон. Ары чапкылап, бери чапкылап таппаган соң эртең менен эрте токойдун булуң бурчун карап келе жаткан. Кара сууну атчан кечип атып, адамдын түп-түз болуп сулк жатканын көрүп, жүрөгү оозуна кептелди. Келме келтирди. Жакыныраак бастырып барып, Таалайдын жүзүн көрүп, аттан түштү. Эчак зыңкыйып калганын көрдү. Ачылып калган жүзүн колу менен жапкысы келди. Болбоду. Токойчунун үйүн көздөй ашыкты. Кырсык деген каш кабактын ортосунда эле болуп турбайбы? Тоңуп өлүптүр. Эмне? Эмне деп атасың? Тамашаңбы? Бакыт, чыныңды айтчы. Эмне деп ойго келгис, ооз калгыс сөздү айтып отурасың? Өлүптүр деп кантип тамаша кылам? Ким ойлоптур, ким билиптир мындай болоорун? Керим, деп үнү каргылданып Бакыт жашып кетти. Башынан ылдый бирөө суу куюп жибергенсип селт этти. Бетине муздак шамал жүрүп, денеси дүргүп кетти. Жакалашып, бири-бирине жаман сөздөрдү айтып, жерде томолонуп жатканы, акыркы жолу "Токто, токто, каныңды ичем, Керим" деген сөздөрү кулагына жаңырат. Өзүнөн өзүн сөгө албай, өлгөн Таалайды аяй да албай туңгуюкта. Ажал алам десе бат эле тура. Жаңы гана жашоонун даамын тата баштабады беле? Чыныгы жашоо кумарын сезбеди беле? Адамча жашоо маңызын түшүнбөдү беле? Жок, өлгөн жок. Кантип өлсүн? Ушул жарык дүйнөнү таштап кетеби? Жок. Аны эмнеге таштап кеттим? Эмнеге? Мен билген жокмун да. Тоңуп каларын кайдан билдим? Атты эмнеге талаштым? Эмнеге? Эмнеге мен жөө баскан жокмун? Эмнеге? Ат, Таалайдын аты менде эмеспи? Ооба менде да, менде. Макоо, келесоо. Эмне болот? Мына сага жыргал жашоо. Жашоонун жыргалын эми көрөм. Эмнеге мендим экен? Эмнеге? Чагылган чарт жарылып, күн күркүрөгөнсүп, алеки заматта айыл ичине дүрбөлөң түштү. Көчөнүн башындагы Таалайдын үйүн тегеректеген эл, ызы чууга түшкөн үйүндөгүлөр чагылгандын астында калгансып жанды кейитет. Бешенеге жазса айла жоктура деген гана сөздү айтып, эрдиңди кесетиштейсиң. Кагылайын кулунум, кечээ эле бара эмес белең? О Кудай-ай, баламдын астында алсаң эмне? Же бир жери оорусачы? Же бир кырсыкка учурасачы? Таза туруп эле кантип өлсүн? О Кудай, өз каныман жаралган баламды өзүм узатамбы? Ушул баламдан топурак буйруп, баласын колума алып, келиндин колунан ичем дечү эмес белем? О шоордуу балам-ай, сенин астыңа алса эмне? Каты күн-ай, кандай күнгө туш келдиң, жараткан-ай, Кудай жеткирсин. Баламдын акыл эси ордунда эле го, Кудай. Өзүңө койдум, Кудай. Балыкка деп азгырып кетпеди беле? Кечээ эле бар эмес беле? Акыл эси ордунда турган баламды жалгыз ээн талаада тоңутуп өлтүрөсүңбү? О Кудай, жок. Киши колду болуп өлдү. Уу тырмагымды, баламды өлтүргөндөргө салам. Узабай гана калсын, кемелине келбей, келерки жазды көрбөй калсын. Кан какшап калсын. Өлгөндүн өз шору, жашоо улана берет. Байкуш эне жүрөгү гана зыркырап, сай сөөгү сыздайт. Тагдырга жазса айла жок. Ажал жетсе акыры өлүм ак. Акыры түбү баардык түрү жандыктын баарар түбөлүктүүсү ошол өлүм. Таалайды акыркы сапарга узатууга келгендер энесинин кан какшап ыйлап боздогон үнүн угуп жашып кетип жатышты. Анан кантсин байкуш, эң кичүүсү мени багат, мени акыркы сапарга узатат деген уулу Таалай болсо,
Карыганда атене кургурга баласынын жаманчылыгын көрсөтпөй эле койсо. Тели теңтуштары карашына жардам болсун дешип, ар бири 2ден короп чыгарып кошумча кошту. Деги эл эмне болуп бара жатат? Заманан курулат, чиркин. Карап туруп каңырыгың түтөйт. Тойго деле арагала чуркашат, өлүккө деле арагала чуркашат. Кийинки мезгилде өлүк араксыз узатылбай калган. Жаштарынан карыгандарына чейин оозунан арак сасыйт. Арак куюлбаса, баланчаныкында арак куюлган жок, түкүнчөнүкүндө арак көп болду деген сөздөр. Замандын катаалдыгына байланыштуу элдин пейили тарып барат. Бирөөлөрдүн кайгысы, ыйы бирөөлөргө өлкө каткырык сыяктуу. Айылдык участкалык милиционер күтүүсүз болгон кырсыкты тескеп, текшерип, шек саноолордон Таалайдын бир туугандары райондук сотко арыз менен кайрылгандыктан улам ошол күнү бирге болгон жанындагы теңтуштарын суракка алып жатты. Райондук оорукананын врачтары Таалайдын сөөгүн текшерип, баш сөөгүнүн кара кушу кичине жаракат алганы жөнүндө экспертиза чыгарып беришти. Күнүгө салпактап суракка районго барышат. Акылды, бакытты, керимди өзүнчө суракка алып, болгон ишти кайра козгоп, улам жаңы суроолор менен баштарын баш аламанга салышты. Үчөөнүн сөздөрү үч башка чыгып, бир жуманын ичинде көздөрү алайып, жаактары кирип, эттеринен түшүп шалпайып калышты. Райондук прокуратурасы саат эртең мененки 9. Имараттын алдында жеңил машиналар тизилген. Февраль айы. Күн бурганактап, борошо кар уруп жатат. Прокуратуранын тегерегиндеги жылаңач калган тарбайган теректер уңулдаган бороондун үнүн коштоп, шуулдаган шумдуктуу үн чыгарышат. Быйылкы кыштагы биринчи борошолуу, ачуулуу кар ушул. Мекеменин кирүү залы, катар келген кабинеттер, залда узунунан отургучтар коюлган, жүздөрү ойлуу тартып, санаа баскан адамдар. Эшик ачылып, үстү башын кар баскан керимдер кирди. Жылуу жайга киргенде суук аймалаган беттери кулагынан бери кызарып, колдоруна кан кирет. Жүрөгү алып учуп, бир орунга тургузган жок. Санаасы санга бөлүнөт. Иш кыйын. Теңтуштарына караганда күнөөсү көбүрөөк. Чатакты баштаганда Керим. Атты минип кеткен да ушул. Ал аз келгенсип экөө мушташкан. Тергөөчүнүн айтымы боюнча 8 жылга кетип калышы мүмкүн. Маралардан жардам сурап көрсөмбү? Органдын чоңураак адамдарынын баары биздин колдо дечи эмес беле? Ооба, телефон чалыш керек. Бектуров деген үн Керимдин оюн бузду. Үн чыккан кабинетке Керим кадам таштап, өзүн жыйнап кирди. Саламатсыңарбы? Отур. Бектуров, көзүң эмне кызарат? Түндө ичкенсиң го? Жок, сууктан эле. Күнөөңдү мойнуңа аласыңбы? Иш кыйын, жолдош Керим. Кыйын. Теңтүш балаңды абийириң чыдап талаага таштадың бир, экинчиси атын зордоп минип кетти. Үчүнчүсү мушташтың. Таалайдын мойнунда сенин колдоруңдун тагы калган. Моюндун териси тытылган. Ал сенин тырмагыңдын изи экен. Эмне кылабыз, Бектуров? Деген тергөөчү Керимге ок атчудай кадалды. Мен андай болот деп ойлогон эмесмин, деп мукактанган Керим сүйлөй алган жок. Сен бүгүн каласың. Прокурордун чечими боюнча тергөө жүрүп бүткөнгө чейин камакка алынасың. Камакка? Кандайча? Менин чечимим эмес. Мен сени тергөөчүлүк укугум менен 3 күнгө чейин эле камата алам. Бул прокурордун чечими. Деген тергөөчү телефонду алып 2 милиционер чакыртты да Керимди салып берди. Муздак камеранын ичинде ачка жаткан Керимдин оюна ар кандай ойлор келет. Жеген тепкисинин айынан кабыргалары сыздайт. Кечээ атасы келгенде Маранын телефонун берип иш жайды түшүндүргөн. Эптеп аман эсен чыксам деген тилеги. Табыш чыкса эле элеңдеп эшиктен көзүн албайт. Өзүн куткаруучу Кудайын күтөт. Кийинки учурдагы көргөн кордуктары, тарткан азап тозоктору Керимди эң ачуулуу кылып жиберди. Буюрса, машина минем деген тилегин сактап калуу үчүн кетти. Канча азап менен табылган эмгеги минтип бир заматта сууда ягып кеткенин эстегенде ичинен кан өтөт. Кыялында жаз келсе аппак шоха миңмек. Эмичи, эмне болду? Шоха эмес эч нерсеге көңүлү тартпай, эптеп күн баткызып, кайра таң атмагын күтүп, алигинин чекпесе турбай калды. Жүрөгү айланып кускусу келет. Денесин майда калтырак басып, баш зыңылдап ооруп,
көздөрү кызарат. Тамекинин арасына аз-аздан наша салып, ошону тартып эсине келет. Жашоо маңызын жаңы гана түшүнүп, жаңыча жашай баштаганда турмушун капысынан күткөн чагылганы күйгүзүп кетти. Күйгүзгөндө бүт бардыгын күйгүзүп эсин оодарды. Мурда эле анча-мынча сөздөргө чыдай албай чарт-чурт эткен Керим эми эч бир сөз көтөрө албай калды. Бектур ата абайлап жүргөн кысыр бээсин базарга алып бармак болду. Колундагы келин уулу бөлүнүп кеткен. Жалгыз Керим экөө бир үйдө. Кудай буйрса жаз менен Керимди үйлөнтүп алса, жүрөгүнүн ооруганы басылат. Анан өлсөм арманым жок. Бул дүйнөнүн жашоосун жашап бүттүм. Өсөрүм калган жок, өлөрүм калды. Үйлөнүп балалуу болсо оңолуп кетер деген гана ата тилеги. Түнкү саат 4-тө Бектур ата базарга барчу адамдар менен бээсин машинага салып жөнөп кетти. Мал базар. Малдын көптүгүнөн басаарга орун жок. Сатуучулар өз малдарын макташып, өтүп кетсе экен деген тилектери бар. Кош курунган семиз жылкылар, мөөрөгөн уйлар, маарыган койлор, эчкилерден баш адашат. Биринен бири өтүп семиз көрүнөт. Ортодо жүргөн далдалчылары да бар. Канча сурап атасыз бээңизге? Деп кара тору шыпылдаган узун бойлуу жигит Бектур атага кайрылды. 7000. Жети эле жашта. Бээңиз кысыр калды беле? Ооба, ошон үчүн байладым да. Кардын карачы. Жалында кармап көр. Семиз го, семиз экен. Канча түшүрөсүз ата? Айланайын балам. Өз эле баасын сурап жатам. Мындан арыгын 7-8 миң деп сурагандар бар экен. Өзүң деле аралап көрдүң да. Соодам жүрсүн дегендер кичине болсо да түшүрөт го, я ата. Бир аз түшүрүңүз. 6,5 алайын. Бериңиз нормальный баасы. Бектур атанын ары жагынан, бери жагынан чыгып атып 6700 сомго жылкысын сатып алды. Акчасын төш чөнтөгүнө салган Бектур ата базар аралап чай-чүй ала кетейин деп жайма базарды кыдырып жүрдү. Сиркеси суу көтөрбөгөн Керим өзүнчө эле кимдир бирөөлөргө жини келгенсийт. Урушкусу келет. Акчасы болсо шаарга барып көңүлүн көтөргүсү келди. Баягыдай акчасы жок. Оңго жетпеген планы калган. Аны сатып ийсе өзү эмне болот? Сезон башталганга чейин 3-4 ай бар. Ата конушу, айлана тегереги, деги ким болбосун, эмне болбосун көзүнө суук көрүнөт. Малга көз салып кой деген атасынын сөзүн эстеп тышка чыкты. Коюуга чөп салмыш болуп, сарайдагы түгөнүп бара жаткан байлыгын алып, саал ойлонуп карап турду. Эмне деген акча эле? Ушул үчүн башынан ысык өткөнүн билбей иштеди. Адамча жашагысы келген, элге окшоп машина мингиси келген. 3-4 ай өтүп кетсин. Пландын сезону бүткөндө шаарга кетем. Жаңыча жашайм. Акча гана керек. Акча деген ойлорго баткан Керим нашадан дембедем тартып алды. Кыялында алыска кеткен, сансыз байлык, баягы салкын эсине түшөт. Күн бата баштады. Үйүнүн жанынан токтогон автобустан Бектур ата түштү. Колунда көтөргөн сумка. Жүзүндө жылуулук байкалат. Уулу экөө отуруп чай ичет. Бээсин 6700 сомго сатканын айтып Керимге: "Үйлөн кагылайын. Бир үйдө сокту союп жалгыз калдык. Сен кээде теңтуштарың менен кетсең, үйдө жалгыз мен. Жашың жетти. Улам жашың өткөн сайын үйлөнгүң да келбей калат. Үйлөн, жакыныраак эле болсо айылдык кыздан ал балам" деп уулуна кайрылды. Айткан сөздөрү кулагынын сыртынан кетирип, уккусу келген жок. Бектур ата 100 сомдук, 50 сомдук кесик акчаларды столдун үстүнө төш чөнтөгүнөн чыгарып койду. Акчаны көргөндө көздөрү тирилип тирмие тиктеди. Кытыраган жаңы акчалар анын сезимин дүрбөлөңгө түшүрүп, аң сезимин башкарып баратты. "Жок ата, эмки жыл үйлөнөм. Азыр аялды эмес, өзүмдү бакканга дарман жок. Жок, үйлөнбөйм. Андан көрө акча бер. Мен шаарга барып келем. Жумуштарым бар. Акча бер ата", деди. "Эмне жумуш? Эмне бар шаарда? Бул сенин бүтпөгөн эле кайдагы жумушуң? Чоңоюп өз жанын өзү багып баштаганда эле тил укпай, акыл укпай калабы бала деген? Үйлөн деген сөздүн эмнеси жаман? Ай балам-ай, сөзүмдү угуп, ушул атам айтты эле го деп койсоң болот эле го. Өзүңдү өзүң билип жүрүп, эмне максатка жеттиң? Эмне мурас таптың? Тербе жанагы оңбогуруңду. Барба балыкка" деп какшап айткан сөздөрүмдү укпай жүрүп, акыры эмне болдуң? Сөзүмдү сөз деп койсоң боло. Мен сени жамандыкка кыйып атсам бир жөн. Өлөрүм калды. Бир бутум көрдө, бир бутум төрдө. Коломтонун түтүнүн өчүрбөй чыгарып турса экен деген эле тилегим да. Акчаны сени шаарга барып көңүл ачсын деп бээмди саткан жокмун. Бир керекке жарар.
Сен үйлөнсөң Куданын астына барам. Калган шаан шөкөттүн баарын бир туугандарың көтөрөт. Сени колдоп коюшат. Бере албайм, кой балам. Акылыңа кел. Карыганда какшатпа мени. Кой, деген атасы Керимди карайт. Керимдин көздөрү каршкырдыкындай күйө баштаган. Бетин тырыштырып, кабагын бүркөгөн. Тез өзгөрүлгөн жүзүн көргөн атасы чочуп, жүрөгү болк эткендей болду. Унчукпастан эшигин тарс эттирип жапты да чыгып кетти. Жини келгендиктен денеси бүтүндөй калчылдап, өзүн өзү кармана алган жок. Атасынын «Эмне таптың, эмнеге жеттиң» деген сөздөрү кулагына жаңыра берди. Өзүн алаксытыш үчүн чөнтөгүндөгү жан жолдошун алып чыгып, кайра тартып алды. Көз алдынан Таалай экөөнүн суу жегинде кармашканы келип жатты. Суракта суралып жүрүп, жеген таяктары баары келип башында баш аламандык ойной баштады. Тиштерин кычыратып, алдынан ким чыкса дагы чайнап салгысы келди. Мен күнөөлүүмүнбү? Кайдан билдим? Адамча гана жашагым келген. Жок. Мен сени өлтүргөн жокмун, Таалай. Жок. Сен менин канымды ичесиңби? Сенби? Кайда? Токто. Сен кайда? Сен кайда бара жатасың? Ох, башым, көзүм караңгылап баратат. Башым, деген Керимдин көзүнө раматлык Таалай көрүнүп, аны жинди кылып жатты. Капкара тумандын арасында жүргөн Таалай эмнегедир Керимди шылдыңдагансыйт. Мына жетип сүйлөшөм деген сайын Таалай арылап баратат. Арылап отуруп үйдүн эшигин ачып киргендей болду. Токто, деген Керим темтеңдей башын мыкчып үйгө кирди. Бектур атанын жүрөгү көп күндөн бери элеп-желеп болуп аткан. Эмнегедир өзүн коерго жер таппайт. Уулуна катуу айтып койдумбу деп санаа чегип отурат. Токто, деп мас кирген Керимди көрүп, бетинен ылдый муздак шамал жүрүп, денесин майда калтырак басты. Керимдин көзүнө столдун үстүндөгү акчалар урунду. Акча деген боюнча колуна алган акчаларды ыргытып, колуна эмне урунса ошону талкалай берди. Керим, эмне болду катүгүн? Азыр эле соо эмес белең? Токтот, эсиңди жый, деп катуу айтылган сөздөн Керим саал ойгоно түштү. Маңдайындагы атасына карады. Бырыш баскан жүзү, сербейген агала сакалы, атып ичүүдөй болгон көздөрү Керимге жан алгычтай көрүнүп, атасын тааныган жок. Эмне кылып жатканын сезбеди. Эмне? Сен эмне мага чоң сүйлөйсүң? Сен кимсиң? Кудайсыңбы? Деп атасынын сакалынан кармап, алкымына асылды. Кутурган иттей жулунуп, тиштери менен өз атасын тиштегиледи. Жан далбастап эрбейген чал ажалы өз уулунда экенин сезди. Кармашып Каршкырдын уулу чеңгелинен чыга алган жок. Жарым жандуу Бектур ата эптеп сыртка далбас урду. Канга тойбой калган кутурган Каршкыр азуулуу тиштерин кайрап артынан чыкты. Үйдүн тепкичтеринен жан талашып түшүп бараткан Бектур ата баса албай жыгылып кетти. Маңдайындагы өзүнүн канынан жаралган уулу жебедей атылганы турат. Бектур ата уулунун көзүнөн жашоонун нуру эчак качканын азыр көрүп, ажалы жеткенин, азыр ушул жарыкчылык дүйнө менен кош айтышаарын, жүрөгүнүн туйлаганы бекер эместигин билди. Акыркы жолу чексиз асманга тигилди. Асманда сансыз жылдыздар жымыңдап, айлана өзгөчө суктанаарлык кооз эле. Таза абанын илеби бет таймалайт. Бектур ата оор улутунуп, Кудайдын берген жазасына баш ийгендей уулуна карады. Анын колунда балта, көздөрүнөн уулуу жалындар чачырайт. Акыркы жолу Бектур ата асманга кайра тигилет. Жүрөгүнүн башкача дүкүлдөгөнү басылгансыйт. Жалаңдаган балта жакындай берди. Сементтен курулган муздак дубалдар. Камера ичи караңгы. Темирден капталган терезеден анча-мынча эле күндүн шооласы киргенсийт. Астынан өткөн муздак цемент жанды кейтет. Башын көтөрө алган жок. Өйдө болгусу келет, бирок алы жок. Эмне кылганын деле билбейт. Кичине бирдеме чексе эсине келчүдөй. Астынан өткөн суукту сезбей көзү илинип кетти. Баягы түш. Караңгылыктан чыга албайт. Жер бетин тегиз кара туман каптаган. Кызык жери күн тийип турат. Кара тумандын арасында жүргөн Керим көк асманга кол созот. Чексиз асмандагы ак булуттун үстүндө атасы Таалай отурат. Колун сунуп, "Мени ала кеткилечи, ата, Таалай", деп акырат.
Алар болсо кара тумандын арасындагы Керимге жакындап келип, кайра кайрылып кетип калат. Жалгыз Керим далбас уруп тумандан чыккысы бар. Бирок жер бетин бүтүндөй кара туман каптаган. Адам балдары болсо бейкапар. Ал туманда бара жатты. Алыста, кара тумандын арасында. Чыгарманын аягы.